20-кылымдын 1937-жылынан тартып, адамзат тарыхында 1000 жылдар бою айтылып кала бере турган кандуу окуя башталды. Сталин Совет калкына жана интеллигенциясына улуу террор жасады. Бул террор тарыхка Сталиндик репрессия деген кандуу ат менен кирди. Миңдеген адамдардын өмүрүн ала кеткен бул окуя кыргыз элине кан жуткурду. Карапайым элдин тобу жана кыргыздын каймактары ак жеринен атылды. Бул эми мындан 75 жыл мурун атылган адамдардын көп бир чоң группасын атып бир жерге көмүп койгонду, жалпы көрүстөн көмгөн. Бул бир эле белгилүү жер. Мындан башка дагы толуп жаткан жерлер бар Кыргызстанда. Аларды издеп жаткан эч ким жок. Бирок жалгыз ушул жер белгилүү болгондон кийин ушул жер кандайдыр ошо 30-жылдардагы репрессияланып кеткен адамдардын эскерүү орду, эскерүү жери болуш керек деп ойлойм.